Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 511 миллион долларды түзүп жатса, Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жапарованын жанагы фондусу анда ошол жана башкалары дагы кирет дагы. Күйөөсү Садыр Жапаров буларга тиешелүү чечимдерди чыгарат. Сабак эң болуш керек десең эң болуш керек. Ал болгон нерсе да сабак болуп өткөн нерсе. Кытай Эл Республикасына президент өзүнүн кызыкчылыгын өткөргөн үчүн алданып кеттиби дегендер ойлор болуп атат да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Жакында эле Темиров Лайф, ОССРП жана Клуб биргеликте президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров, экинчи Максимби жана анын инвестору ким? Ошондой эле Айгүл Жапарова Кытай элчилигинен миллиарддаган акчаларды алган деген иликтөөгө чыккан. 2 жыл мурун бийлик коммерциялык эмес уюмдарга кошумча отчеттуулук боюнча талаптарды күчөткөн. Ал эми өткөн жылдан тарта коммерциялык эмес уюмдар каржы булактары боюнча өзүнчө отчет бере башташты. Эми бул отчетторду биз ачык булактардан көрө алабыз. Биз Айгүл Жапарованын отчеттору менен таанышып чыгып, таң калдык. Келгиле, чогуу карап көрөбүз. Бул фондду 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана анын суммасына баш багып көрүңүздөр. Бул 9 миллион сом эмес, 9 миллиард сом. Документте 1000 сом менен санагыла деп жазылып турат. Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Ас-Сафа Центр коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Айгүл Жапарованын фондунун жалпы кирешеси жана чыгашасы дээрлик 11 миллиард сомду түзөт. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Маданият, маалымат жана спорт министрлигинин 2022 жылга такталган бюджети 5 миллиард сомдон бир аз ашык акчаны түзгөн. Башкача айтканда, Айгүл Жапарованын атындагы фондко бөлүнгөн акча Маданият, маалымат жана спорт чөйрөсүнө бөлүнгөн акчанын жылдык бюджетинен 2 эсе көп. Эми чыгашаларын карап көрөлү. Фонд айлык акыга 196 миллион сом жумшаган. 28 миллион сому коммуналдык кызматтарга колдонулган. Ал эми уставдык иш-чараларга 10 миллиард 700 миллион сомдон ашык акча иштетилген. Эми кайрадан Баткенге кайрылсак, бул жерде цехтин ачылышында Кытай элчиси менен Айгүл Жапарова чогуу турганын көрүп турабыз. Тагыраак айтканда, Кытай элчиси бул фондду каржылап атканы жашыруун деле эмес экен. Буга чейин биз кандай суммадагы акча экенин билчү эмеспиз. Эми билебиз. Айгүл Жапарованын фондун Кытай элчилиги каржылайт. Андан тышкары 500 миллион сом салымы менен Чакмак Мемет. Салым кошкон уюмдардын дагы бири Ас-Сафа фонду. Бул фонд 1 миллиард 300 миллион сом салымын кошкон. Келгиле эми чет элдик агент мыйзамына кайрылалы. Уюмдар кайсы критерийлер менен чет элдик агент болуп калат? Эгерде уюм 2 талапка жооп берсе, анда ал чет элдик өкүл болуп саналат. Биринчиси бул чет өлкөлүк каржылоо. Өзүңүздөр көргөндөй эле Айгүл Жапарованын фонду бул талапка жооп берет. Экинчиси Кыргызстандын аймагында саясий иштерге катышуу. Коммерциялык эмес уюм саясатты өзгөртүүгө багытталган өкмөттүн чечимдерине таасир этүү максатында саясий акцияларга катышканда саясий активдүү болуп калат. Эми бул аныктама өтө кеңири болгондуктан бул бөлүктө да Жапарованын фонду талапка жооп берет. Бирок чынында эле бул фонд чет элдик өкүл катары эсептелеби? Эл аралык өкүлчү мыйзамы Надира Нарматованы. Биринчи окуусу ушул жумада болбой калды, депутаттардын кворуму жетпей. Аркы жумага жылды да. Анан ал алдына эле жарандык коом күрөшүп атат. Эгерде алынса, анда Айгүл Жапарованын жанагы фондусу анда ошол жана башкалары дагы кирет дагы. Анан иш козгогондо мисалы аякта уголовный кодекс деп коебузбу, Уголовный кодекс менен 5 жылдан же экинчи эмес 10 жылга чейин кезилет, же болбосо 5000 эме деп коет, жана айып условный единица деп коет, же 1000 деп штраф төлөш керек да. Эгерде ошондой киргизилип атат, эми бул киргизип атат. Бул депутаттардын инициативасы. Ошондой кылып кадыр мыйзам илинип турат. Бирок бул кабыл алына элек.
Өзүңүздөр уккандай Айгүл Жапарованын фонду демек жооп берет экен. Анын Кытай элчилигинен Ассафа фонду жана Чакма Момент деген адамдан 9 миллиард каржылоо жардамын алган деп Темиров Лайф командасы далилдеп чыгышкан. Эгерде НПО мыйзамы күчүнө кирсе, Жапаровдун келинчеги мыйзам алдында жооп береби? Же күнүмүш адаттай эле бул мыйзам карапайым элге иштейби? Президенттин үй бүлөсү жөнүндө иликтөө чыкса эле мамлекеттик телеканалдар дароо актоо операциясын башташат. Жакында сырттан каржыланган медиалар Клоп жана Темиров Лайф каналы президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун Кыргызстандагы ири долбоорлор менен байланышы аталышындагы иликтөө сымал материалын жарыялаган. Биз бул маселе боюнча региондордо карапайым калк арасында сурамжылоо жүргүзүп, коомчулуктун оюн билип көрдүк. Азыр эми инвестиция тууралуу айта турган болсок, Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров азамат колунан келип атат, алып келе берсин. Көрүп атабыз мына шаардын мэрлерин жакшы иштетип атат. Шаардын оңолуп атканын, түзөлүп атканын көрүп атабыз. Балдары тууралуу мен Садыр Жапаровдун же Ташиевдин баласы бирденке аралашып, бирденкени жулуп алды деген сөздөргө кошулбайм. Көп агылып мына чет мамлекеттерге кетип атат. Бияк Америкага кетип атат. Ошол турмуштун кыйынчылык эмесинен азабын тартып баары уже чет мамлекетте балдарыбыз уже ошол жакта калды. Негизде бийликке келген атка минерлер өз кызыкчылыктарына иштегени өкүндүрөт. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп ар кайсы өлкөлөрдөн миллиардтарды алып, социалдык жана гуманитардык жардам көрсөтүмүш болуп, элге көз боёмчулук кылып жатышабы? Бул жагдай боюнча политолог эмне дейт, угуп көрөлү. Ошо акчаны кандай берди? Мисалы, бизде деле Америка Кошмо Штаттын же болбосо башка дагы элчилер бар. Мисалы, Батыштын, алар жанагы гранттарга кулактандыруу салып, алар ошого конкурс катары катышат, мамлекеттик эмес уюмдар. Анан утуп алат. Бу жерде силер иликтеп көрсөңөр, мен билбейм, Кытай Эл Республика мен билгенче андай жана грантка кулактандыруу кылбайт. Бу кандай болуп калат? Жөн эле түзмө-түз элчиси берип койгон. Эгерде ошондой түзмө-түз эмес, мындай конкурс катары кылып берилсе, анда бир жөн. Анда бар мыйзам. Анан жанагындай түздөн-түз берилип койгон, бул кандай бир жана ойлор кетип атат да, ар кандайчы. Анткени мен бул мындай түшүнүп атабыз, ошо президенттин жакындарына жакшы бир өзүнүн Кытай Эл Республикасынын өзүнүн кандай бир кызыкчылыгын ишке ашыруу боюнча жакындарына жанагындай белектерди берип, жанагындай шарттар түзүп берип эмесе, мындай жакшы мындай бизде айтылат мягкая сила депчи. Ошонун бир түрү, бирок мыйзам түрүндө болсо бир жөнүнөн, бирок жанагындай түзмөй-түзгө көп суроолор пайда болот. Аны силер бериш керексиңер, талдап чыгыш керексиңер. Жанагындай мен айткандай, башка мамлекеттер, эгерде керек болсо, мына Орусия мамлекети дагы, орустар Россотрудничество деп жанагындай жарыялап, кандай бир эми түшүнөт, бирок кандай бир уюмдар эми баягы фиктивный, формальный болсо дагы кандай бир катышат да, мындай шарттар ошондой. Анан жана түзмөй түз берген дегенде бул көп суроолор пайда болот. Жанагындай Кытай Эл Республикасына бирдемке өзүнүн кызыкчылыгын өткөргөн үчүн алданып кеттиби дегендер ойлор болуп атат да. Ошо жагын карасак, бул терс, туура эмес. Азыркы учурда Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 511 миллион долларды түзүп жатса, президент Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүл Жапарованын Кытайдан жана башка уюмдардан 9 миллиард сом алганы туурабы? Элдин оюн угуп көрөлү. Туура эмес эле деп ойлойм анан. Андан бирок бийликке таянып, илгери Акаевдин аялы баары эле банктан ала берген акча. Тура эле баары ала берген. Телевизордон да көрсөтүп аткан. Мынакей 15 000 доллар алып кетти, 25 000 алып кетти деп сумкасын ичен көрсөтүп. Сабак болгон да болуш керек эмес, болгон. Сабак эми болуш керек десең, эми болуш керек. Ал болгон нерсе да сабак болуп өткөн нерсе. Бирок ал болгондон мурун
Мындай туура эмес деп ойлойм. Мамлекетке мындай ишкегибизди өнүктүрүүлөр кичине азыраак болгонсо болот деп ойлоп койдум да, ошо тиги ошончо акча алып аткандан кийин көзгө көрүнүп эле болуш керек эле дейм. Бая Садыр Жапаров келечекте 3 миллиард болуп туруп келгенден кийин 5,5 6 чыгып кетти уже. 6 болуп кеткенин айтам да. Мамлекетке пайдасы жок болсо кереги жок анда. Анан фонд кимдер үчүн иштейт, кимдер үчүн иштебейт, кимдерге пайдасы бар ойлонуш керек да. Элдин эсебинен болсо, конечно, эл тескери ойлойт да, конечно. Бул жагдай боюнча азыр улак тартыш болуп жаткандай. Мамлекеттик кызматкерлер Айгүл Жапарованын отчетун бухгалтери туура эмес жазып алган деп актап жатса, иликтеп чыккан Темиров Лайф командасынын башкы редактору Болот Темиров бул боюнча эмне дейт? Биздин ойбуз боюнча Айгүл Жапарованын фондун Кытай элчилиги каржылаганы жана башка фонддор же адамдар каржылаганы бул конфликт интересовго кирет да. Себеби анын күйөөсү Садыр Жапаров буларга тиешелүү чечимдерди чыгарат. Ошондуктан биздин талабыбыз ушу Айгүл Жапарованын фондун каржылаганын баштагандан бери Кытай боюнча же болсо ошол фирмалар боюнча же адамдар боюнча Садыр Жапаровдун чечимдерди аудит катары текшерип, чечимдер объективно чыгарылганбы же болсо булар жеңилдик алдыбы же буларга ылайыктуу чечимдер чыктыбы баардыгын текшерип чыгыш керек. Себеби бул конфликт интересов деген мыйзамда бар. 9 миллиард же 9 миллион сом боюнча фонд өзү бухгалтери туура эмес отчет тапшырганды мойнуна алган жок. Мойнуна албаса, анда биз ошо 9 миллиард деп отчет жөнөтүлгөнү туура маалымат деп эсептейбиз. Бул туура эмес толтурду деп айткандыгында андан көрөбүз. Азыр президенттин үй бүлөсүнүн былыктарын айтып чыксаң эле мурунку президенттердин эмне үчүн айтпайсыңар деп сурашат. Демек алар жөнүндө дагы айтып берели. Майрам Акаевага 30 кылмыш иши козголуп, өзүнүн мээрим фондуна $756,000, тагыраагы 64 миллион сомду которуп алган үчүн мамлекетке залакасын тийгизген деп айыпталган. Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев офшорный жолу менен мыйзамсыз 670 миллион сомду жашырып жүргөнү айтылууда. Бакиевдер жөнүндө биз айтпасак деле өзүңүздөр билет болушуңуздар керек. Айтор биз тышкы карыздан кутула албай жатсак, атка минелердин келинчектери күйөөсүнүн кызматына таянып, ар кайсы өлкөдөн өздөрүнүн фонддоруна грант түрүндө деп акча ала берсе болобу деген суроо туулат. Демек мамлекетке ким кантип келсе да каалашынча мамлекеттин казынасын калчай берсе болот турбайбы деген ой калтырышат. Ошондо кайра эле бул акчаны ким төлөйт? Же көнгөн адаттай эле карапайым элдин мойнуна илинеби деген ойлор коомчулук арасында айтылууда. Сиздер менен мен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.